Кыргызстандын агросектору үчүн тарыхый учур. 5-июлда Чүй облусунун Сары-Жой айылында ППЗ Сарыжон курула турган жерде капсула убактысынын салтанаттуу салуу аземи болуп өттү. Бул өлкөбүздө ушундай масштабтагы алгачкы жана жападан жалгыз долбоор болуп саналат. Капсуланы салуу ардактуу миссиясын Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Төрөбаев Бакыт Эргешевич аткарды. Анын катышуусу долбоордун мамлекеттик деңгээлдеги маанисин жана жогорку деңгээлдеги колдоону көрсөтөт. ППЗ Сарыжон бул жөн гана куш фабрикасы эмес, бул азык-түлүк коопсуздугунун стратегиялык объектиси. Ал Кыргызстандын фермерлерин жумуртка багытындагы сапаттуу жүжөлөр менен камсыз кылып, импортко болгон көз карандылыкты азайтып, айыл чарбасына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келет. Долбоор Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда. Бул мамлекет менен бизнестин натыйжалуу кызматташтыгынын үлгүсү. Бүгүн биз жөн гана капсула салган жокпуз. Биз эртеңки күнгө болгон ишенимди өлкөнүн агрардык тармагындагы өсүү жана өнүгүү жолун салдык.